Акылман президенттик лицейине кимдердин балдары катыша алат? Маалымат иретинде эле айтып кетсеңиз, кандай окуучулар ушул Акылман президенттик лицейинде окуганга болот? Бардыгы катыша алат. Улутуна, шартына, регионуна карабайт. Бул жерде мамлекеттик мектеп болгондон кийин ошол жерде тестилөөдөн алганда эң жакшы көрсөткүч көрсөткөн бала ала алат. Көз карандысыз тандоодон өтөт. Рахматжан. Ушул президенттик лицейди башка областтарга да ачсак жакшы болот эле да, суранып атышат да. Бүгүнкү күндө ушул лицейдин прототиптери бардык областта ачылат. Ал үчүн сиздерге да келебиз. Өтө чоң инфраструктуралык инвестиция алып келебиз. Аларга бери дегенде өтө чоң акчалар салынат, мугалимдер даярдалат. Анан Акылмандын өзгөчөлүгү дүйнөлүк мугалимдер иштейт. Башка өлкөлөрдөн келип иштейт бу жерде. Ошон үчүн биринчи жылы жалаң өтө жакыр адамдардын балдарын алынган, биринчи жылы тандалып. Укмуштуудай чоң жыйынтык берди. А быйыл чектебейли дедик, өтө таланттуу балдар дагы окуй берсин дедик. Ата-энесинин статусуна карабай. Рахматжан. Мына эл үмүтү стипендиясында айттастар. Бул да жакшы нерсе. Мен колдойм. Анан мына кызыл диплом менен бүтүрүүчүлөргө жеңилдиктер болуш керек да. Ушул боюнча айтып кетсеңиздер. Себеби мына мамлекеттик муниципалдык кызматка кирүүдө мына өзүңүздөр билесиздер, кайсыл жерге барганда иш тажрыйбасын сурайт экен. Жаңы бүтүрүп барган бүтүрүүчү иш тажрыйбасы жок болсо, кызматка кириш бир топ кыйынчылыктар жаратат да. Ошон үчүн мына кызыл диплом менен бүткөн студенттерибизге жеңилдиктерди беришибиз керек да. Урматтуу Бакытбек Асамединович, бул мыйзам битке Акылман менен эл үмүтүнө байланган экен. Бирок негизсиз койгон суроого биз кошула алабыз. Бул жана эле маанилүү суроо. Чындап эле бүгүн биздин процесс татаалыраак болуп атат, технически мындай кыйыныраак болуп атат процесстер. Ошондуктан биз бул маселе боюнча ГКС менен азыр өзүнчө сүйлөшүүлөр болуп атат. Башка мыйзам долбоору менен келиши мүмкүн бул мыйзам, бул суроо. Рахмат. Анан Тодур Шаршаевна, азыр жанагы гимназия, лицейлердин статусу боюнча айтып өтпөдүңүзбү? Региондордон мына бизге аябай көп суроолор келип атат да, ушул статусту кайтарып беребизби же ушул бойдон токтотулабы? Мыйзамда кандай болсо, дал ошондой иш алып барабыз. Биз мыйзамдын аткарылышын гана жүгүнө алат экенбиз да. Рахматжан.